окшош деле эмес. Мен сот болом деген, юрист болом деген деле оюмда жок болду. Чынында мен азыр ойлосом, бүгүнкү күнү ойлосом, эмне болорумду ар бир жаштар сыяктуу эле бир күнү тиги болгум, бир күнү бул болгум келе берчү дечи. Бирок тагдыр өзү эле жетелеп келди деп ойлойм да ушул күндөрү. Себеби мен ойлогон ошо юрфак өткөндө деле мен судья болом же прокурор болом деп өткөн эмесмин да. Жөн эле окуш керек болуп калып да. Өтөм окудум деп үйгө калып айтып койгондон кийин окуш керек болуп калды. Эми сотторго болгон менен өзүңөр деле билесиңер да. Процесс болуп атканда ойуна келгендерди айтышат, каргайчылайт, кайдаларды айтат. Туурабы, туура эмеспи? Аларга жооп бериш үчүн эми биздин кызматыбыз жол бербейт, укук жол бербейт. Таарынайын десең азыр заман ошондой болуп атат. Чындыктан качпаш керек, кээде ак жерден күйгөндөр бар. Кээде чын эле туура эмес кандайдыр бир мыйзам иштебей калган учурлар да болуп калат. Ошон үчүн сөзсүз эле бузулган же кандайдыр бир өзгөртүлгөн чечимдер, өкүмдөр боюнча судьяны начар билбейт деп айтыш эртерээк кылат. Көп объективдүү себептер бар алар үчүн. Ошону айтайын дегеним, ушунча жыл судья болуп иштеп жүрүп, эми шаардын, чүйдүн судьяларын көбүн билчүмүн. Ошо биз сотко өткөндө 4 эле киши, жогорку сотто, анан башка райондук соттордогу аттуу баштуу судьялар, ошолор эле эме жамаат айтса, коллектив айтса, ошол судьяларды өткөрүп атканда өздөрүнүн акылына саатын айтып, биз уят кылбагыла, биз силер үчүн да сен үчүн ушинтип суранып аттык, иштей алат деп атабыз деп 4-5 бакандай судья айтып жибергенден кийин аларды өзүңдүн баскан турганың эмес, туура эмес жазып алганың менен уят кылам деп иштечүсүң, намыс үчүн. Сенин жасаган ишиң өзүң үчүн эмес, өзгөлөр үчүн үлгү болгондой кылып жашаш керек. Эгерде менин кылганым туура болсо, менин иштегеним туура болсо, мага жамаат, биринчи отушат жамаат ишенчилик көрсөттү да. Судьялар рахмат коллективге, бир ооздон макул болушуп, бир ооздон боло электи эле колдоп, азыр деле кетип атканда менимче көпчүлүгү эми ким менен сүйлөшсөм, ошолор айтып эле атат, ой, Кудай сиз кеткенге жеткирсин. Мен жакшылык айткандардан бир эле адам эсимде калды. Анда Чүй облус сотунда иштечүмүн. Бир жаш өткөн адам, иштеп жүргөн адам, экинчи жолу, үчүнчү жолу үйлөнүп, жаш аягынан 3 баласы бар экен. Ошонун 2 баласы эркек, кичүүсү кыз экен. Эми мыйзам боюнча 10 жаштан өткөндөн кийин балдар өзү чечет да. Келип ажырашып анан бирок эркек балдарын мага калтыр, кыз кала берсин деп атат да. Эркек балдар беришти келиптир. Эми биз сотко киргизбейбиз да аларды. Ушундай оор суроолор да, балдарды ата-энесинин кимиси менен калтыруу деген. Ал кезде мыйзам үй бүлөлүк талаштарды караган кезде судьялар аларды элдештирүүгө, кандайдыр бир аракет жасоого укугу бар болчу, акысы бар болчу. Азыр болсо бизде андай укук жок, ажырашам десе ажыраша берсин. Кандай шылтоо болбосун дегендей. Баягы киши кайдагы бир кызыктай шылтоону айтты да, эмне үчүн ажырашканын. Мен үчүн таң калуучу болду. Мен ал кезде жашыраак болчумун. Анан баласы кызы чуркап келсе, карабай өтүп кетип калды. Кызы 5-6 эле кыз экен. Балдар дагы карабайт. Ошондогу 5 жашар кыздын эстүүлүгү, кандайдыр бир ошо жашоого болгон түшүнүгү мени аябай таң калтырды да. Ыйлайын деп ыйлабайт, кайда отурганын билет. Таарынайын деп таарынбайт, эч кимди караган жок. Ошо отурган бойдон отуруп калды. Анан балдарын сурадык,
сурасак атабыз менен калабыз деди да. Анан балким жаштан болсо керек, азыркыдай болсо жазат деп унчукпайт белек. Айттым, сиз кимди үйрөтөсүз? Кайсы кыргызды кандай кантип туура жашаганга үйрөтөсүз? Өзүңүздүн үйүңүзгө өзүңүз бир тарбия бере албасаңыз, эмне үчүн балдарды ажыратып атасыз? Эртең эле эгер балдарыңыз ошондой, мен сиздин айткан себебиңиз ал жүйөлүү себеп эмес, ажырашууга алып келчү себеп эмес экен. Бирок эми жашабайбыз дегенден кийин ажыраштырдык, балдарды эмне үчүн бузуп атасыз деген сыяктуу көп нерселерди катуу эле айттым да, моюма келгенди айтып кетти. Андан кийин жазында болгон иш эле. Кышында обедке чыгып, дем алууга чыгып, кайра келатсак, сотко келгенде тынакай кийинген, жакшынакай сулуу келин турган да. Келатсак эле эшигимдин алдында бир жолу салынган пальто кийген, анан мындай эме көтөргөн аял туруптур. Келатса эле, карап коюп эле кирип кетейин десем, мен сизге келдим эле дейт. Өң аябай кызык көрүнүп кетти да, анан боруп эле кирсеңиз киргиле деп эшикти ачтым. Эшикти ачып киргенден кийин, жаман көрбөсөңүз дейт, мен жеңилип калган күндө дагы сизге рахмат айтайын деп келдим. Ушунчалык көңүлүмдү көтөрүп, ушунчалык жакшы сөздөрдү айттыңыз. Кызым көз ошону эстеп, азыр жашап атабыз деп, анан айылдан эт бериптир. Ошонун жан башына плов басып келдим эле, ушуну жеп коюңузчу деп алып келиптир да. Мен өзүм ыйлагым келди. Кантип албайм деп айтасың. Алып жедик, барыбыз чогулуп жедик да. Анан айттым, сиз азыр жашсыз, сиз деген тынакайсыз. Азыркы заманда деген эмне иштесеңиз дагы, эме ал кезде Кудайга деле ишенч эмеспиз да. Эмне иштесеңиз дагы үмүт кылып иштей берсеңиз болот. Балдарыңыз баары сизге келет деп. Соттор ачык болуш керек. Кайра эле мурдагы айта берген сайын, андан кийин деле биз деген завод, фабрикаларга барып, мектептерге барып, лекция окуп, же болбосо келген кишилерди кабыл алчубуз. Азыркыдай жетекчилик эле кабыл албай, кезегиң келгенде ар бир судья кабыл алчу. Ошол кездеги катуу айткан сөздөр болобу, жакшы айткан сөздөр болобу, же үмүт өтүп келгендерби, ошого жараша бизде деле психологияны окутат да, бизде деле логиканы окутат, бизде деле силер өткөн сабактардын баарын биз деле өтөбүз. Ошон үчүн журналисттер билгенди юристтер да билиш керек деп ойлойм. Ал эми судьялар болсо, алардын колу коюлуп, тагдыр бир жолу чек коюлуп калып атат да. Ошон үчүн койгон чекти элге жеткиликтүү, түшүнүктүү болуш үчүн суроо бергенди да билиш керек да. Суроону туура коюш керек. Баягы талуу жерине койбой, ооруган жерине койбой, эгер андай суроону кое турган болсо, ошону эмнеден кынтык кетирип ушул күнгө туш болуп калганын түшүнгөндөй кылып бериш керек да суроону. Курандын эң негизгиси мааниси эле Чыңгыз Айтматовдун күн сайын өзүң адам болуу үчүн иште. Күрөшкүң келсе өзүң менен, өзүң напсың менен, өзүң тегиң менен күрөш деген мааниде да. Ошон үчүн ар бир адам өзүн адаммын деп сыйлаган адам чын эле намыс көрсө, азыр болбогон жерде намыс болуп атпайбы? Жумуштан, судьялыктан кетип калсаң намыс көрөт да. Эмне бул атадан калган мурас эмес да. Бул деген бизге же болбосо бир жолу жана мага берилген сыйлык сыяктуу сыйлык эмес да. Бул убактылуу өкмөттүн иши. Колуңдан келсе иште, колуңдан келбесе өзүңдүн алдыңа өзүң түшүнүп, өзүң билип турсаң деген ага да күч керек, ага да эрк керек. Ой, бул иш азыр колуман келбейт экен, мен башка жерден эле көрөйүнчү деп. Себеби жумушту акча табыш үчүн эле иштей берсең, ал тажатма жумушка айланып калат. Эртең менен таң атпай туруп келиш керек. Анан кечке чейин күтүп отурасың, качан кечкирет үйгө кетсем болот эле. Биринчи күнү башталса, качан бешинчи күнү келет, мен демалыш күндөрү келсе болот эле. Окутай отпускам качан деп эле бир азап болот да күтүшүң. Ошон үчүн өзүң каалаган, өзүңө жаккан, жүрөгүңө жаккан жумушту иштесең,
акча өзү эле келет болуш керек. Эми акчасыз жашоо болбойт депчи. Ошентсе дагы деген акча үчүн иштөө менимче эң туура эмес иштөө болуп эсептелет да, жумуш. Аппаратта иштегендер биринчи кезекте булар бизди алмаштыра турган муундар. Биздин ордубузга келе турган келечектеги судьялар. Билимдүү болуу ал негизги талап болгону менен, орусча айтканда навык деп коет. Көндүмүш болгон адатка айланыш керек. Сот процессти алып барууну, соттук укуктук ченемдерди жагдайга караса туура колдонууну эмнеден башташ керек? Эми укуктук ченемдерди туура колдонуу деген бир 4 эле суроого туура жооп бериш керек. Жарандык иштер боюнча ким кимден эмнени эмне үчүн сурап атат? Ушул эле суроо. Ким деген булдоогер, кимден деген жоопкер, эмнени сурап атат деген талабы, эмне үчүн сурап атат десе кайсы, каерден кыйчалып кетти, каерден туура эмес болуп калды. Эки адам бири-бирине карыз берип атканда бетме бет эле берип, анан сотко келсе, сотто ал ким боло албайт. Себеби берген акча 1000 сомдон 2000 сомдон ашык болсо, ал сөзсүз түрдө кагаз жүзүндө жазыш керек. Кагаз жүзүндө бербей 100 күбө алып келеби, 10 күбө алып келеби, сот укпайт. Анан адамдардын таарынган, жарандардын таарынган ошо да 10 киши келип какшап атса да укпай койду. Кагазың жок болсо укпайт. Ошол суроолорго эл дагы көнүш керек. Судьялар биринчи кезекте судьялар ушул суроолорго жооп тапканга көнүш керек. Ал үчүн мыйзамды билиш керек. Судья болгом деген жаштарга биринчи кезекте кимдин баласы экенин болуш керек. Себеби кимдин бир тууганы, кимдин баласы, анан эмне үчүн келатканын жүрөгү менен сезиш керек да. Жоопкерчилик баягы эле деген креслого отуруп, мен судьямын деп мантия кирип статус алып калды эмес. Барганда улуу жаш келип сыйлап сени төргө отурганда эмес. Сенин ишиңдин натыйжасы менен 2 киши болобу, 5 киши болобу рахмат айтып кетсе, ошондо судьямын деп айта алса болот. Кичине жеңилирээк болсун деп фантастикаларды окуйм. Анан тарыхый романдарды окуйм көбүнчө. Азыркы күндө мезгилдин талабына жараша, базар экономикасына байланыштуу адамдардыга карата содагерлердин кылган содагерлердин психологиясын, адамдардын психологиясын көбүрөөк үйрөнүп, ошого баа бергенде, анын жанагы кыймыл аракетинин тили деген сыяктуу ошолорду окуп атам. Эмне үчүн адам кылымдан кылымга, муундан муунга ушунчалык акылдуу, ушунчалык кандайдыр бир сабак боло турган кинолорду, китептерди жазганына карабай, эмне үчүн оңолбойбуз, эмне үчүн арылбайбыз, иштарлык дегенден, ичкүйдүүлүк дегенден, көрө албастык дегенден, ушактан эмне үчүн арылбайбыз? Мен ушул суроо кызыктырат бүгүнкү күндө. 4 класстан жаздым го. Аны деле мен жазчу эмесмин. Биздин ал кезде мугалимдерибиз өтө кырак экен да, азыр ойлосом деген. Ыр жаттаганда мен бир айтканда эле жаттап алчумун. Орус тилден берген Юрий Петрович Крупенников деген ошол киши 5 мүнөт калганда мага бир баракты берип койчу да, анан өзү тапшырманы доскага жазчу. Анан ал жазып бүткүчө мен жаттап айтып беришим керек эле. Анан айтып берип, кийинки күндөр ыр жаздым деп эле ошо жаттап алган ырларымды кете берчү да, толук бойдон эле. Кой орусча жазбай эле кыргыз тилде берген Таштан деген агай барчу, ошол киши айтты, кыргызча жазбайсыңбы деп. Анан бул жөнүндө жаз деп тапшырма берди. Жазсам, Кыргызстан пионер бар эле го, ошого жибериптир. Ага чыкты, анан бир аз жазгандан кийин эле эмнегедир мага жакпай калды да чынында.
Андан кийин академияда иштеп калдым да. Анда кечке ой менен де китеп жазасың, иштейсиң. 8 айдын ичинде Аскар Чукутаевич Какеев ал киши айтты, 8 айдын ичинде жакшы жазсаң биз колдойлу деп. Бирок ал кезде бош болуп каласың, жумуш жок. Анан ошо ойлоно бергендики болуш керек, эмнегедир философиялык мааниде жаза баштадым. Аны дагы биздин өзүбүздүн эле судьялардан бирөө берип коюптур. Ал дагы бир кайсы кезге чыкты, бир кезге чыкты. Анан ошондо биринчи сездим да, мен ичимде болгон ойду мен өзүм үчүн айткан нерсени элге чыгаргым келбейт экен. Мен сырымды ачкан мага жакпаганын түшүндүм да. Эмнегедир мени бир коюп элдин баары карап атканда звонок алган сайын аябай өзүмдү начар сездим да, ошондон кийин жазбай калдым. Кайра эле судья болмокмун. Себеби канчалык бир иш менен кара тизмеге киргизген менен мен канча кишинин батасын алдым да, чыгып баратканда. Кээ бирде каргап иштеп кыйкырып аткан кишилердин пайдасына чечилип калганда ошолордун өңүн көрүш мага жакчу. Түшүнбөй токтоп калып, туруп калышат да. Андан кийин чыгып кетип кайра келбек 3 жолу ошондойлор болду. Бизге батасын бергендер болду. Абийир темасын, ыйман темасын. Себеби ар бир укуктук ченемдердеги жазылган ар бир кодекстеги, ар бир беренедеги сөздөрдүн мааниси, себеби алар деген ошончалык жаңыдан кулдарды же болбосо баягы крестьяндерди элге кошуп, аялдарды эркектер менен бирдей деген нерселерди бүт коомго талап кылуу максатында жеткириш үчүн муну жөнөкөй кишилер жазган эмес. Ар бир сөз үчүн кадимкидей согуш болгон, ар бир сөз үчүн бири менен душмандашып, анан жанагындай чакан бир 10 сөздөн түзүлгөн беренелер жаралган. Аларды ойлонуп, көрүп, анализдеп көрсө, баарын эле башата бердик. Баарын эле ашаты туура жашоо, баарын эле ашаты бири-бирине теңдик, ыйман менен туура мамиле кылуу, ошону гана талап кылуу укук боюнча деле. Башка кызматка кетпейт болчумун. Себеби эми жаңыдан кызмат сунуштаганда адам болгондон кийин кандайдыр бир сүйүнүү же болбосо кандайдыр бир үмүттөнүү пайда болот да. Менин үчүн ошон азыркы сөздү айтып атам. Өзүңдүн алдыңа өзүң жооп беришиң керек. Иштей аласыңбы, иштесең эмне аласың? Аяка барганда кайсы жумушта боласың? Ошон үчүн мен сөзсүз эле негизи адатымда анализдешим керек. Жогорку соттон иштеп калдым да. Жогорку соттун судьялары, ошол кездеги судьялары чынында үлгү боло турган адамдардан болчу да. Алардын ичинен эң биринчи мен көбүрөөк иштегеним Анатолий Михайлович Бобарев. Ал кишиге да киши ой менен батынып кире алчу эмес. Мен тексттерин тамашалап койчу, отец родной деп. Надежда Кузьминична Дуйнова. Ал мени судья болгон күндөн баштап баскан турганыма чейин айтып берип турчу. Тимошкина клубунан бар болчу. Канатбек Асаналиевич көбүнчө кыялыңды оңдо, бетке айтпа, кичине еврей бол деген сыяктуу акылдарды айтчу. Пак Рыжков жазганды үйрөттү. Иши кылып унутуп калбайын. Лариса Викторовна Качкынбай Жетибаевич. Негизи мага жогорку соттун судьяларынын баары эле мамилелери жылуу болчу. Эч нерсени сезе элекмин дегеним туура болуш керек. Дем алышта жүргөндөй эле болуп атам, азырынча сезе элекмин.
мага берилген суроолорго эмне кетип калдың дегенге эле жооп бериш кыйын болуп калып атат да. Мен азыр эле айтпадым, бул атадан калган мурас эмес да. Кайсы сөзсүз эле судья болуп деген иштеп, сөзсүз эле судья болуп деген өзүң билимиңди кандай ишке ашырсаң болобу? Азыркы күндө, азыркы заманда иштейм десең андай тармактар көп эле болуш керек. Бир ойлорум бар, бирок азырынча эс алуудан тажай элекмин, ошон үчүн кийинчерээк айтат болушум керек. Кыргыздар азыр тарбияга муктаж. Үй бүлөдө ата-энеси баласын жакшы көргөн ата-ана акча жыйнап, оокат жыйнап, ага машина алып берип, жана сааттан саатын тагып бербей, кийимден кийимди алмаштырбай китеп окуганды үйрөтсө, анан өзүбүздүн салтыбызды, адатыбызды, өзүн сыйлаган адам өзгөнү сыйлайт да, өзүн өзү чындап туура сыйлаганды үйрөтсө, ар бир үйдө улууга улуу, кичүүгө кичүү, биз кыргызбыз дегенде эми дүйнө жүзүндө элден эл көп. Ошолордун ичинде биз кыргызбыз деш үчүн биз акылыбыз менен, ишибиз менен, анан билимибиз менен эле таанылбасак, тоюбуз менен салган жанагындай хан-сарайлар менен таанылбайбыз. Ошон үчүн билимге басымдык жасаш керек деп ойлойм.